Birinchidanchi, qayerda o'zi bankni kishiga bankni qilib qo'yishgan bardigi. Bizga keragi yo'q, yo'lni kengroq qilib bersin. Жалал-Абад шаарындагы унаа тыгындары көп болчу Ленин жана Нагим Айтматова көчөлөрүнүн кесилишинен жер асты өтмөгүнүн курулушу жеке ишкер Максат Оразалиевдин бут тосуусу менен токтоп калды. Ал курулуш жүрүп жаткан жай ага таандык экенин бетке кармап сотко кайрылган. Жалал-Абад райондор аралык соту курулуш иштерин убактылуу токтотуу чечимин чыгарды. Буга шаар тургундары нааразы болуп, калктын коопсуздугу үчүн башталган иш акырына чыгышы зарылдыгын айтышат. Элге керек бул жол. Биздин балдарыбызга керек, биздин неберелерибизге керек. Adamın sodası, satığı şu yolda olup atat. Bunu pробка olsa, bunu maşine pробка olup atat. Arasında el ötüp atat, yaş balдар ötüp atat. Bularga bu kara, bu göngül urbayt. Bir özünün kızıkçılığı için bunu atat. Bu eldin kızıkçılığı. Biz elimiz için karap durabız. Biz Жалал-Абад şaharın yaşayan turgunları, elimiz, biz daima şu yoldu podzemni hoddu kılıp berişke biz daima tike turabız. Шаар жетекчилиги жеке ишкердин аракеттерине макул эместигин билдирүүдө. Анткени жол боюндагы тротуар эч кимге жеке менчикке берилбейт жана жеке тарап ээлик кыла албайт. Эми токтоп калган курулуш иштерин улантуу үчүн жергиликтүү бийлик областык сотко кайрылды. Алардын максаты Жалал-Абад райондор аралык сотунун чечимин жокко чыгаруу. Бүгүнкү күндө тендер өтүп, Сафари деген Оштон ишкана утуп, бүгүнкү күндө 13 миллиондук суммада ишти баштай баштаган. Бирок не себептерден азыр сот аныктайт. Сотко ушул бизге тоскоолдук берет деген мааниде ушу маселени коюп туруп, сот тарабынан убактылуу бул иш токтолуп турат. Эми азыр биз сотко кайрылып атабыз, адилеттүү бир чечим кабыл. Себеби өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүгүнкү күндө шаар кандай акыбалда турат. Бир ишкердин эмеси менен биз толук кандуу мына жердеки шаардын жумушу, жашоосу токтоп турат. Курулушка тоскоолдук жаратып жаткан жеке ишкер Максат Оразалиевдин айтымында аталган өтмөктүн долбоору туура эмес түзүлгөн. Анткени курулуш иштери соода түйүндөрүнө жакын жүрүп жатат. Эгер жергиликтүү бийлик курулуш ишин токтотпосо, өтмөк пайдаланууга берилгенден кийин деле сотко кайрыла бермекчи. Проектти ушу түзгөндө туура эмес болуп калган деп кайрылып атабыз да. Биздин зданияга жакын болуп калган депчи. Ошону териштирели деп атабыз. 2 метр деп атпайм, бүткөндө муну берки башы элдер уже мындай лестница башыла турган жер 2 метр болуп калат. Сотко бердик, ошол жакта теришип, анан башка эмне кылат элем аны. Акыры кыла берсе анда бүткөндөн кийин дагы сотко беребиз, анда мына мыйзамдар бузулду депчи. Жеке ишкер талашып жаткан жер толугу менен муниципалдык менчикте турат. Бирок мурда ага көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалык жагынан көңүл буруу үчүн тротуардын бир бөлүгү убактылуу пайдаланууга берилген. Ал эми курулуш жүрүп жаткан аянттын Оразалиевге эч кандай тиешеси жок дешет мамлекеттик каттоо кызматынын адистери. Жер кодексinin жана 78 статьясынын негизинде бул жалпы пайдаланууда жерлер болуп эсептелет. Бул эч ким менчигине бекитилип берилбейт. Мына зданиялар турган жерди алган. Ошол жер менчиги болуп эсептелет мына зданиянын. Андан кийин 60 квадрат метр жер БТ башында кошумча жалпысы 310 квадрат метр жер мунун менчиги болуп эсептелет. Бардыгы курулган, ичинде иштеп аткан зданиянын эмес. Бул жолго бул кишинин тиешеси жок деп. Коомчулук өтмөктүн курулуш иштери өлкө башчысы тарабынан колдоого алынганын, башка шаарлар сыяктуу эле Жалал-Абадта да тургундар үчүн жакшы шарттар керектигин айтышат. Эгер жеке ишкердин кызыкчылыгы элдин, шаардын кызыкчылыгынан өйдө турса, өлкө башчысына да кайрылаарын билдиришүүдө. Оразалиев деген эмне кудай болуп кеттирби? Туурала, элдер. Мына каерге барсаң Оразалиевдин объекти. Эми келип ушул жерге память. Мен да президентке кайрылам бул вопрос боюнча. Эми силер мен ойлойм, мына Жалал-Абад тургуну катары баарыңыздар ушу азыркы болуп аткан мына подземный переходду колдойсуздар деп. Колдойбуз. Президентке кайрылабыз. Жалгыз ишкердин кызыкчылыгы өтө турабы же жалпы элдин мүдөөсү өтө тура? Бул жагындагы соттор адилеттүү караса дейм да. Анан бул шаардын ушул жерге өтмөк курулганы 3-4 жылдан бери көтөрүлүп, эл тарабынан көтөрүлгөн. Муну бардыгы билишет, элдин мүдөөсүн аткарыш керек. Бул да президентибиз да келип өз салымын кошуп, ушу жерде ушул өтмөк курулсын деп өзүнүн ой пикирин жакшы айтып, мен да жардам берем деп кеткен. Биз укканбыз. Эскерте кетсек, жер асты өтмөгү Жалал-Абад шаарынын тарыхында биринчи жолу курула баштаган. Аны куруу боюнча 2016-жылы элдин кайрылуусунан улам тийиштүү кызматтар долбоор жазышкан. Долбоор 2 рет коомдук угууга коюлуп, колдоо тапкан соң шаардык кеңеш каржы бөлүп берген. Өтмөктүн курулушу август айында бүткөрүлүп, пайдаланууга берилмегиле. Тазагүл Шамшиева, Улукбай Мырзаев, Жалал-Абад облусу, Нью ТВ.